2024-жылдын 14-декабрында Казакстандын Алматы шаарындагы улуу манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына арналган Улуттук Манас Академиясы, эл аралык түрксой уюму, Казак Республикасынын Илим жана Жогорку билим берүү комитети, Мухтар Ауозов атындагы Адабият жана Өнөр институту тарабынан Саякбай Каралаев чыгармалар жыйнагынын бет ачар эсеби Саякбай жана Мухтар Ауозовду эскерүү кечеси белгиленди. Иш чарага Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раев, Манас Улуттук Академиясынын жетекчилиги Азиз Биймырза уулу, Назира Аалы кызы, Алматыдагы Мухтар Ауозов атындагы институттун директору академик Кенжахан Матыжанов, Ауозов үй музейинин директору, филология илимдеринин доктору Дияр Конаев, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, филология илимдеринин доктору профессор, Манас таануучу Курманбек Абакиров, филология илимдеринин доктору профессор Мерим Көлбаева, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Нурлан Калыбеков жана башка кыргыз казак окумуштуулары, профессорлору, маданий ишмерлери катышты. Иш чаранын алкагында казак адабияты менен маданиятынын өнүгүшүнө зор таасирин тийгизген белгилүү казак жазуучусу Мухтар Ауозовго арналган эскерүү кечеси белгиленди. Катышуучулар эки улуу инсандын мурастары, адабият менен маданиятка кошкон салымы, улуттук эпосту сактоо жана жайылтуу боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашты.